أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ذكرني ما نسيت وعلمني ما جهلت وارزقني العلم والحكمة يا عظيم يا حكيم بسم الله الرحمن الرحيم. Men tozok 5 yönde içine bir düşünüp bere keteyин деп ойлоп атам да. Баягы мына адам заты жаралгандан мына билек деп коелу, ошо адам атабыздан тараган мына адам заты деп коебуз. Ошо 5 кол тең эмес дегенде эле адамдар ар кандай болот экен. Билими боюнча, тазалыгы боюнча, адалдыгы боюнча айырмаланат экен. Мына 5 кол тең эмес дегендей, мына 5 манжа айырмаланып тургандай адамзат ушундай айырмаланып турат да бири-биринен. Bilimi boyunca, özünün dili boyunca, Allah Teala menен muamelesi boyunca. Эми 5 алып барчу жол мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям көрсөткөн эле бир эле жол. Пайгамбарлар болгон пайгамбарлар көрсөткөндөр жол бир гана жол. Мына бул ортондо айтып коелу, ушул алып барчу жол деп пайгамбарлар көрсөтүп кеткен. Ушул тарихте пайгамбарлар айтылган, Кур'ан-ы Каримде айтылган жолда мына бул сөймөйдө. Буларды мисалга алсак билимдүүлөр. Ошо билим аркылуу келатып адашып кайра тозокко түшүп калгандар да бар. Билим аркылуу шайтан алейхиланат буларды сен ушунчалык билимдүүсүң, ушунчалык сен деп отуруп тозокко сала турган адамдар да бар. Булар болсо Yaratı öyle, ошол жол иштебей эле түз эле тозокту кестей көтөрөм, мага баары бир Кудай жок, мен билгенимде жашай берем деп ушу адашкан жолуна түшүп эле анан эле тозокко кайрылып өзү эле тозо турганда эчтеке жок да. Булар болсо билими жок, карапайым эч нерсе менен иши жок, жашоонун агымы менен кетип бараткан, билимди иштеген эмес да, бирок ошол кайра эле ошо менен тозокко түшөт. Ылдыйлапчы. Bir gana жол мына пайгамбарыбыз көрсөткөн саллаллаху алейхи ва саллям ошол ислам дини, исламдагы 5 парзы менен намаз, ораза, закат, ажылык, таухид, мына ушул гана жол. Мына ушул казыр замананындагы Аллах Тааланын да талабы ушундай. Ушул жолду кыргыз эли карманса, туура бейишке бара турган жолдо болот. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям көрсөткөн тарихте, Кур'ан-ы Каримде, шариатта айтылган парстарын аткарып, Кудай бар экен, Кудайга баш ийип жашайын, илим алайын, парс намазын аткарайын, туура бейишке умтулайын деген адамдар мына билим иштеп, намазын аткарып, Аллахтын өкүмдөрүн аткарып, мына бир гана жол ушул алып барчу. Кудай менен иши жок, эмне болсо ошо болот, билбейм мен, о дүйнө барбы жокпу деген мына түз эле кетет, кайрылып эле, мына баш бармак мына момундай эле ылдый эле кетет мына. Баарыбыз эле адам атадан бир жаралдык, адам заты, бирок кандай түрлүү жолдорго түшүп алдык. Мына булар билимде иштеген жок, илимде иштеген жок. Баягы дүйнөбүй кызыкчылык менен жашап жүргөн, мына кызыкчылык өтө кыска эле чыпырактай эле, бейишке умтулуу жок. Булар эми барабызбы күмөн, бейишке барабызбы барбайбызбы, байлык, дөөлөттү күткөн адамдар. Бирок мына ушул аралыкты өтө албай тозокко түшүп калышыбы мүмкүн. Ошондуктан менин оюм эми кыргыз эли Кудай бар деп, коммунизм Кудай жок деп да жашабадыкпы? Коям, Кудай бар экен, окуй, ушул Алла жөнүндө билим алайын, илим алайын, Алланын талабы бизге кандай деген тарихте ой жүгүртүү. Аллах Таала жөнүн алып барып бейишке сала бербейт. Мына мен силерди өлүм да бердим, жашоо да бердим, ошонун ортосунда ким кандай амал кылат экенин сынаш үчүн бердим. Сыноо жашоо бул дүйнөдө. Ушул сыноодон өтсөк, татыктуу ушул жолду басып өтсөк анан бейишке түшөбүз. Жок, могул жолдорду басып алсак, адашкан тозоктун азабын көрөбүз. Бул хак нерсе. Ошон үчүн мен кыргыз элине тилегеним ушул пайгамбарыбыз көрсөткөн, Кудай Таалам буйрган жолго түшүп,
адалдықтың жолына пайғамбарымыз көрсеткен тарихта жашауға жашап бейішке түсішін қалаймын. Машалла, иншалла.